4 бөлүк кыргыздардыкы эле. Казакстанда 2 бөлүк бар. 6 жана мына жакында ноябрда Россияда чыгат ремейк. Мындай франшизаны сатып алды. Франшизаны сатып. Эстеттик эле 7 кино Аяшка тиешелүү. 7 кино. Анын үстүндө өзбекче дубляж бар. 3 кино. Өзбекче нарезкаларда көп калган. Жигер деп. 10 кино болуп атат. Азыр 4 күзүндө дагы бир дубляж бүтөт. 11 кино. Плюс Казакстанга Аяш 3-тү дубляж кылганбыз. 12 кино Аяшка эле тиешелүү, эстеттик эле. 12 кино. Конечно, өзүнүн тарыхы бул чоң биз үчүнчү. Биз үчүн өтө маанилүү кино. Анткени дегенде биринчи Аяш чыкканда көп жылдан бери турган, мисалы үчүн рекордту апамды издептин ошону ашкан да, кассалык. $1 миллион ресим боюнча. Кыргызстандагы эң кассалуу кино деген атка конду биринчи Аяш. Экинчи Аяш биринчи Аячты уруп туруп Кыргызстандагы эң кассалуу кино деген атка конду. Үчүнчү Аяш экинчини уруп туруп эң кассалуу кино болду. Кыргызстан современный Кыргызстандагы эң кассалуу кино. Анан 4-үнчү Аяш экинчи орун алып калды, анткени 5 таман энен таманын астында 3-үнчү Аячты өмөт койду. Анан ошол жылы биз экинчи орун алып калдык да, Аяш 4 менен.